بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жасаған дуа дикирлер Аллах таалам эскерген Куранда келген аяттардын түшүндүрмөлөрүндө. Ал келген аяттар ушул дикирлерди эскергендер. Ошону улай бүгүн Али Имран сүрөсү 190 аятында Алла таалам айтат: "Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин ли улил албаб." Албетте чындыгында асмандар менен жердин жаратылышында жана түн менен күндүн токтоосуз алмашып турушунда акылдуу адамдар үчүн Аллахтын кудуретине далил болчу көптөгөн белгилер бар. Аллазина язкуруна Аллаха қияман ва қууда ва ала джунубихим ва ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард. Раббана ма халақта хада батила субханака фаққина азабан нар. Турсада, отурсада, жамбаштап жаткан абалында да Аллахты эстеп, асмандардын жана жердин жаратылышын пикир кыла турган адамдар бар дейт. Мындайча Аллахтын улуугуна кулдук кылып, "О биздин Робби, сен буларды жөн эле жараткан жоксуң. Бир нерсени эрмектеш үчүн жараткан жоксуң. Сен баардык кемчиликтерден аруусуң" деп бизди тозоктун азабынан сактай көр дешет дейт. Бул аяттар эмнени эскерип атат? Бул аятта акыл ээлери ли аятин ли улил албаб, акыл калчап, ой жүгүрткөн, акылын иштеткен адамдар үчүн бул асман жердин, күн менен түндүн алмашуусу чоң бир белгилер бар. Алар кимдер десе, алладина язкуруналлаха қияман, турса дагы, отурса дагы, жатса дагы алар асмандын, жердин жаратылышын акыл калчап, ой жүгүртүп Аллах тааламды эскерчет дейт. Бул аятта биз билдик пайдалардан. Чыныгы акыл ээлери, акылы саламат болгон, акылы тунук болгон адамдар гана Аллах таалам жөнүндө эстеп зикир кылышат экен. Мындайча айтканда Аллах тааламды зикир кылган адамдарды Аллах таалам мактап эскерип атат. Чыныгы акылы тунук адамдар эстейт деп. Дагы бир пайдалардан айная бидикриллахи сияна минел гафла. Аллах тааламды эстөө менен, ушуга көңүл буруу менен, зикирге көңүл бурса адам кайдыгерликтен алыс боло турганына белги. Себеби дегенде Аллахты эстөө менен бул чоң жардам. Аллахты эстөө чоң жардам кайдыгерликтен арылууга. Көрдүңүздөр, бул жогоруда эстергенде акыл ээлери деди. Булар акыл калчап жүрүшөт. Не күндүн келиши, түндүн кетиши, асман, жер, бул мындай нерселерди жөн жараткан жок Алла таалам. Эмне деп атат? Раббана ма халакта хада батила. Аллах таалам, сен бул нерселерди жөн эле жараткан жоксуң деп турса да, отурса да эстөө менен булар акыл ээсине өздөрүнө келет, ушундай Аллахты эстөө менен. Мындайча айтканда, бул аятта эмне айтылып атат? Зикруллах яфтаху лаху баб тафаккур ли зиядатил иман. Аллахты эстөө менен ой жүгүртүп, пикир кылып, акыл калчоо менен ыйманын көтөрүлүшүнө себеп болот. Якинин көбөйүшүнө себепкер болот. Аллахты эстегендерден болбойт качанга чейин, ошол турса да, басса да, жүрсө да, дайыма оюнда, гамында Аллах тааламды эстеп жүрөт деп. Бул аятта Алла таалам кандай гана абалда болбосун, алар Аллахты эскерип жүргөн адамдар чыныгы акыл ээлери деп эскерди. Анфал сүрөсү 45-аят кийинки улайда Алла таалам айтат: "Я айюхаллазина аману ида лакитум фиатан фасбуту вазкуруллаха касира лааллакум туфлихун." О Аллахка иман келтиргендер, эгер силер ушу согушта айтып атат да, согушта топко жолугуп калсаңар, бекем болгула, Аллахты көп-көп эстегиле, мына ошондо силер кутуласыңар деп. Бул аяттан түшүнүк болот, Аллахты эстеген адам күч кубатка ээ болот экен. Кадимки адам туура тамакты, күчтүү тамактар жесе, денеси кубат алгандай эле, Аллах тааламды көп эстеген адамдагы жүрөгү күчтүү болот, руху күчтүү болот. Аллах таалам айтты: "О Аллахка иман келтиргендер, Аллах тааламды көп эстегиле" деп. Бул жерде ошол согушта жүргөндөргө эскерип атат. Аллах тааламды көп эстегиле, бекем болгула, мына ошондо силер кутуласыңар, ийгиликке жетесиңер деп. Мындайча айтканда, Аллах тааламды эстөө менен ошол согушта да жеңишке жетүүгө себеп болот деп. Жана адам күч кубатка ээ болот dedi. Күч кубатка ээ болот. Буга далил дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде келген. Мурунку сабактарыбызда эскергенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Фатима
күйөө баласы Али ибн Аби Толиб. Алар дагы кадимки адамдардай эле үйүндө жумушу көп болгондуктан кээде атасына барып ушул кызы Фатима кызматчы сураган. Ушул мен жетишпей атам, ушундай деген жалпы сөзүм айтканда үй иштери көп деп кызматчы сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ала уаллимукума хайран мимма саалтумани". Мен силерге бир нерсени үйрөтөйүнбү? Силер сурагандан дагы жакшы дейт. Эмне ал десе: "Ида ахаттума мадажиакума тукаббира арбаан ва саласина". Жатардан алдында 34 жолу Аллаху акбарды айткыла. Ва тусаббиха саласан ва саласина, 33 жолу субханалланы айткыла. Ва тахмада саласан ва саласина фахуа хайрун лакума мин хадим деп. Жана 33 жолу алхамдулилля деп айткыла. Бул силер сураган кызматчыдан да артык дейт. Ошон үчүн адам баягы бир нерселерге жетишпей атам, алсыз болуп атам, денемди алсыз, оюмда ушуну кылгым эле келет, бирок чаржайт болот, алсызмын, жата берем, отура берем, жалкоомун дегендер мына Аллах Тааламдын Куранда болгон, бизге болгон эскерүүсү, багыты. Күчтүү болгуңуз келеби? Шамдагай болгуңуз келеби? Жалкоодон арылгыңыз келеби? Аллах Тааламды көп эстеп, жатарда да ушул сүннөткө бекем болуңуздар. Ошол кызматчы бербестен ушуну багыт алып кетишкен. Кызы менен күйөө баласы. Ошон үчүн мурунку алымдар дагы илимге ушундай нерселер кантип жетишти, кандай мындай күч кубаттарга ээ болду десе, көп түрдө тептерде, асарларда келет. Алардын зикирлерге бекем болушу, ошо жүрөгү менен, дити менен басса турса Аллах Тааламды эстегендиги, намазда, эртең мененки, кечкиде. Куранда акырында келди лааллакум туфлихун деп. Куранда лаалла деген бул важип, мындай айтканда ар бир келген лаалла десе, ал важип. Силер сөзсүз кутуласыңар. Сөзсүз кутуласыңар. Аллахты эстегиле, көп эстегиле. Силер ийгиликте болосуңар, кутуласыңар. Бул жерде согушта айтылгандыктан, эгерде согушта болсоңор силер ийгиликке жетесиңер, жеңишке жетесиңер деп эскертти. Кийинки аятта, Бакара сүрөсү 2-аятта Алла Таалам айтты: "Фаида кадайтум манасикакум фазкуруллаха кадикрикум абаакум ау ашадда дикра". Ажылыктын эрежелерин ошолорду бүткөндөн кийин, ажылыктын эрежелерин бүткөндөн кийин Аллах Тааламды көп эстегиле. Кадимки атаңарды эстегендей эле же атаңардан дагы катуу эстегиле деп. Бул аяттан эмне пайдалар? Негизи эле ар бир ибадатта башында деле Аллах Тааламды эскерүү менен башталгандай эле, ошол ибадат бүтсө дагы Аллах Тааламды эскерүү менен бүтөт. Мисалы, намаз окуп бүтсөңүз деле баштарда Аллаху акбар деп, Аллах улук деп баштагандай эле, анан ассаламу алейкум ва рахматулла деп оң жака, сол жака салам бергенден кийин эмне деп баштайсыз? Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла деп кайра эле Аллах Тааламды эстеп кечиримди сурайсың. Эмнеге тууганда? Себеби бул зикир деген ибадаттын жаны, ибадаттын руху, ибадаттын дамы. Бүт нерседе ошо зикир. Бул керек болсо ажылыкта дагы, ажылык бүттү, ошондой канчадын эрежелер, тартиптер, ошолордун баарын жасап бүтүп, кайра Алла Таалам багыт берип атат. Аллах Тааламды көп эстегиле деп. Атаңарды эстегендей же андан да көп эстегиле деп. Жума күнү деле ошол, Жума сүрөсүндө деле 10-аятты караңыздар. Фаида кудиятис салату фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллахи вазкуруллаха катиран лааллакум туфлихун. Намаз бүткөндө дагы жер бетин таркап Аллахтын рызкысын издегиле. Көрдүңүздөр, намаз бүттү, чыгып Аллахтын рызкысын издегиле. Аллахтын рызкысын издегиле. Вазкуруллаха, Аллах Тааламды көп эстегиле. Вазкуруллаха катира, Аллах Тааламды көп эстегиле. Лааллакум туфлихун. Мына ошондо силер кутуласыңар деп. Бул жерде деле намаздан кийинки зикирди жана ошонун артынан кутулууну эстеди. Мындай айтканда, туугандар, ибадаттын башында да, ортосунда да, аягында дагы зикирди келди. Эмнеге? Себеби адам баласы эгер бул ибадаттын даамын сезсе, эч убакта жадабайт. Ага бир өөн учурап, мындай көңүлүнө жагымсыз болуп, жадагандай болбойт да. Бул зикирдин башында дагы, ортосунда дагы, аягында да келген бирден бир чоң себептердин бири зикир кылуу менен ибадат жеңилденет деп түшүнүңүздөр. Зикир кылуу менен ибадаттын даамы сезилет. Ошол Аллах Тааламды эстөө менен кийинки келе турган ибадаттар да жеңил болот. Мисалы, 5 намазын окуп бүттүң, эптеп кутулдумбу? Күнөөкөр болуп калбаш үчүн деп, анан кээ эле кайра туруп, ой, бир паста асыр болуп калдыбы дегендер, ибадаттын даамын сезгендер кайра экинчи намазды күтүп калат. Саат канчада болот экен деп, ошол убактын иреттеп, ошону бир жакшы көргөн нерсеңди
келаткан болсо кандай самап күтүп ошону эңсейсиң. Адамдагы ибадатта зикир менен Аллах Тааланы эстөө менен ошонун даамын сезүү менен билип калган болсо күтүп калат. Ошол ибадатта зикирди башында, ортосунда, аягында да бекем кылуу менен кийинки келе турган ибадатка жеңил болот, жардам болот. Ошон үчүн Муаз ибн Жабал деген сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын далынан кармап: "О Муаз, мен сени жакшы көрөм" деген. Аллах мен касам ич айтам, мен сени жакшы көрөм. Мен сага бир осуят кылайын. Сен ар бир намаздан кийин, намаздын артында ушул дуаны таштабагын деген. Бул сохих хадис. Эмне деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Аллахумма айна ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Осуят кылып атат. Эй Муаз, мен сени жакшы көрөм. Сен ар бир намаздын артында ушул дуаны таштабагын. О Аллахым, мага жардам бергин сени эстөөгө. Мага жардам бергин сага шүгүр кылууга жана сага чырайлуу ибадат кылууга деп. Мына бул жерде дагы эмне? Аллах Тааламды биз ибадат кылыш үчүн дагы ошол чырайлуу кылыш үчүн сөзсүз ала зикрика сени эстөөгө. Себеби дегенде кээ бир адамды айтпадыкпы, намаз окуйт, ибадат кылат, бирок Аллахты эскербейт ал жерде. Башка нерселерди эскерет. Анан ошол ибадат супсак болот. Ибадатынан даам татпайт, ибадатынан рахат албайт. Ошон үчүн биз дагы Аллах Тааламга шүгүр кылыш үчүн, Аллах Тааламды чырайлуу ибадат кылыш үчүн ушул зикир нерселер болуш керек. Кийинки аятта Шейх Ибн Баз рахимахулла ушул бир нече аяттарды эскерген. Китептин башында бул акыркы аят Мунафикун сүрөсү 9-аят. Алла Таала айтат: "Я юхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикрилла ва ман яфъал залика фа улаика хумул хасирун." О Аллахка иман келтиргендер, силерди акчаңар, мал мүлкүңөр, балдарыңар Аллахты эскерүүдөн, ибадаттардан силерди алаксытып койбосун. Эгерде ким ушундай кылса, алар зыян тарткандар, алар бактысыздар, алар кыйроого учрагандар деп атат. Биринчиден суроо туугандар, бул кайсыл сүрөдө келди? Бул Мунафикун сүрөсүндө келди. Мунафикун деген эки жүздүүлөрдүн, ушу эки жүздүүлөрдү эскерген сүрө бул. Себеби эки жүздүү адамдар, эки жүздүүлөрдүн сыпатынан булар Аллах Тааламды аз гана эстешет. Мына бул жерде дагы: "Эй Аллахка иман келтиргендер, мал дүнүйөңөр жана бала чакаңар силерди Аллахты эскерүүдөн алаксытып койбосун" деп келди. Кимде ким ушундай нерсени түшүп кеткен болсо, алар зыян тарткандар деп. Аллахты аз эстөө бул эки жүздүүлүккө алып барат. Аллах Тааламды көп эстеп зикир кылып жүрүү эки жүздүүлүктөн арылууга, ошол нерседен алыс болууга, оолак болууга жардам. Ал нерседен саламатта калууда жардам. Ким Аллах Тааламды көп эстеп жүргөн болсо, ал эки жүздүүлүктөн алыс болот. Жана бала чаканын, дүйнөнүн, акчанын артынан азгырылып баш менен ошол жака сайылып кетүүдөн, дүйнөсүн акыреттен артык коюп коюудан да сак болот. Себеби Аллах Тааламды канчалык адам эстеген сайын жүрөгү ачылат, акылы ачылат, кайдыгеликтен оолак болот. Кайдыгеликтен оолак болсо, адам өзүнүн чыныгы мээси менен акыл калчап ой жүгүртүп баштайт. Себеби бул зикир, Аллахты эстөө бул нур. Адам жүрөгү, акылы канчалык нурданган сайын ошончолук өзүнө келет. Мунафыктардын сыпатынан ушундай эле, булар Аллах Тааламды аз гана эстешет. Адамдар үчүн көрүнүшүн келип ибадаттар жасап коюшат. Ошон үчүн Али ибн Аби Толибтен сураган, хавариштер боюнча сураган, булар ким, алар мунафыктарбы дегенде, жок, мунафыктар Аллах Тааламды аз эстегендер да деп айтышкан да. Хавариштер белгилүү, булар дагы тозоктун иттери деп келет. Себеби булар мусулмандардын канын төгүп, мусулмандарга, башчыларына каршы чыгып, чоң күнөө кылган адамдарды капыр деп исламдагы адашып кеткен өтө бир бузук адамдар, Аллах сактасын. Буларды пайгамбар тозоктун иттери деген. Бүгүнкү күндө ошол Игил, Даишке окшогон топтогу радикал топтор, Аллах сактасын булардан. Кийинки аятта, Нур сүрөсү 37-аятта Алла Таалам айтат: "Риджалун ла тулхихим тижаратун ва ла бай' ан зикрилла ва иқамис сола ва итаиз зака яхафуна яуман татақаллабу фихил кулуб вал абсар." Эркектерди Аллахтын зикиринен, намаз окуудан жана зекет берүүдөн, соодадагы алды сатты деп алаксытпайт дейт. Соода бизнестери чыныгы эркектерди Аллахтын зикиринен алаксытпайт дейт. Эмнеге? Анткени алар көздөрү жана жүрөктөрү коркуу менен үмүттүн ортосунда ары бери оодарылып кала турган кыямат күнүнөн коркушат. Ошон үчүн алымдар айтат, ар бир эле жынысы эркек болгон адам бул эркек боло бербейт, кишинин баары эркек боло бербейт. Чыныгы эркектер Аллах Тааламды жүрөгүндө сактагандар, ибадаттарды аткаргандар, Аллах Тааламдын буйругун аткаргандар, тыйгандан тыйылгандар, мечитке барып окугандар, ошондойлор эркек. Кээбилер эркекмин деп коюп, эртең менки багымдап намазга тура албайт.
Ошон үчүн алымдар айтат, чыныгы эркек бул Кудайдын буйругун аткарган, тыйылганынан тыйылган ушул эркек. Анан мен эркекмин, мен мурутум бар, мен ушундаймын деген эле адам эркек болуп калбайт. Хакыйкатур руджула фи буютин адиналлаху ан турфаа ва юзкара фиха смух юсаббиху лаху фиха бил гудуви вал асал. Аллах Таалам эскерген, мечиттеринде ибадат кылган дегендерди чыныгы эркектер деп Алла Таалам айткан да. Аллахтын үйүндө Аллахтын ысымын эскеришип, бийик көтөрүп, ыймандуу адамдар эртелүү кечтер эркектер эскерет деп атат да. Аллахтын эскерип жүргөндөр, алар ким? Чыныгы эркектер деп ушинтип келген да. Ошон үчүн алымдар ушинтип айтып келет. Араф сүрөсү 205-аят: "Вазкур роббака фи нафсика тадарруа ва хифа ва дунал жахри минал каул бил гудуви вал асал ва ла такун минал гафилин" деген. Роббиңди эртеликкечи өзүңчө ихлас менен жалбарып, коркуп жана ашкере кыйкырбай зикир кылгын. Жана Аллахты унутуп коюучулардан, кайдыгерлерден болуп калбагын деген. Бул аятта эмнелерди эскерди? Биринчиден эки нерсени эскерди. Биринчиден Аллах Таалам буйруду Аллахты эстөөгө. Жана экинчиден тыйды Аллахты эстебей кайдыгерлерден болуп калбагыла деди. Аллахты эскерүү менен баштап жана аят бүткөндө кайдыгерлерден болуп калбагыла. Аллахты эстебегендер кайдыгерлерден болуп калат. Себеби кайдыгер деген бул Аллахты эскерүүнүн карама каршысы. Кайдыгер да эч нерсе ага өзүнө да күйүп койбойт. Мына ошондой жүрөк ооруп калса, ага эч нерсе тоотпойт дагы. Аллахты эстөө биякта калсын, өзүнө кам көрбөй калат. Жана бул аятта эмнени эскерди? Фи нафсика деген өзүңдө дегени кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп алат экен. Тил менен айтпай эле отура берген да. Жок, жай өтө кыйкырып жаныңа тоскоол болбой тургандай жаныңдагы айлана чүрүңдө адамдарга. Жана тилиңди да өзүңчө кыймылдатпай койбо деген, ортодо. Өзүңө да угат, тилиң шыбырайт, жүрөгүң сезип айта тургандай. Тадарруау, көрсүңбү, караңыздар туугандар, зикир дуа кылганда эмнелерди эскерип атат Алла Таалам. Тадарруан, тадарру деген жалынып, жалбарып, үмүт менен дегенде. Вахифа, коркуу менен. Эки нерсе эскерип атат. Коркуу менен, үмүт менен дейт. Эскергин Роббиңди дейт. Эгер адам чын эле Аллахты эстеп зикир кылганда жүрөгү менен, коркуу менен, үмүт менен жалынып жалбарса, ал дайым ибадат кылса, ушундай эки нерсе менен жүрөт. Үмүт жана коркуу менен. Ал эми ибадаттын даамын сезбеген, ошол баягы бир кээбилер дердеңдеп мен ибадат кылып койдум, мен аткарып койдум деп тесмесин колго кармап алып, көзүн кыры менен башкаларды өзүнөн өйдө көрүп, өзүн таза көрүү, бул ибадаттын даамын сезбеген адам. Адам канчалык ибадаттын даамын сезип, Аллахка ибадат кылган сайын өзүн жупунуу, жөнөкөй, кичпейил тутат, өзүн күнөөкөр тутат Кудайдын таламалында. Себеби ал коркот, ушул амалым кабыл болобу, болбой калабы, өзүн күнөөкөр сезет, жөнөкөй сезет. Башка адамдарга жакшылыкты каалайт. Ал эми өзүнө ток сескен, өзүн башкалардан өйдө көргөн, бир амалды кылып койсо мен кирбегенде ким кирет? Мен амалды аткарып койдум деген бул Аллах сактасын, бул эки жүздүүлүккө жакын. Ошон үчүн Хасан аль-Басри рахимахуллахнын сөзү бар. Чоң алым. Иннал муъмин жамаа байна ихсанин ва шафака деп. Чыныгы момун адам жакшы амалды кылуу менен жана коркууну бириктирет дейт. Амалы да жакшы, бирок дайым коркуп жүрөт. Ошон үчүн мурунку сахаба табиндерден келген, эгерде мен бир эле амалым кабыл болгон билгенде мен өлүштүктү каалайт элем деген. Ушунчалык коркушкан. Ибн Мулайка деген айткан, мен 30 сахабаны жолуктум, алардын бардыгы ушу эки жүздүүлүктөн коркчу эле деп. Себеби эки жүздүү адам сыпаты туугандар, Хасан аль-Басри айткандай, ва иннал мунафика жамаа исаа ва амна. Амалы дагы чаржайт, амалы дагы начар, амалы дагы жок, анан көңүлү да ток жүрө берет да. Кызыгы жок агачы. Коркпойт. Сөй дегенде эки жүздүү адамдын сыпаты дейт. Амалы да жок, анан көңүлү да ток да. Ал эми момун, чыныгы Кудайдан корккон адам, ал амалы да бар, амалы да чырайлуу, бирок ошол жерде коркуп да жүрөт. Ошон үчүн Муъминун сүрөсүндө 60-аятын Алла Таалам айтат. Валладина ютуна ма атау ва кулубухум важилат аннахум иля роббихим ражиун. Аллах буйруган нерселерди аткарып жүргөн адамдар жүрөктөрү коркот дейт. Ошол учурда караңыз, Аллахтын буйруктарын аткарып атат, бирок ошол учурда эле коркуп атат. Аннахум иля роббихим ражиун. Биз Кудай Тааламга кайтып барганда кандай болот экен абалыбыз деп. Чыныгы чынчыл, ихлас менен кылган адамдар ушундай жөнөкөй болушат, амалдарына коркушат, өздөрүн башкалардан, өзгөлөрдөн өйдө көрбөйт, өзүн таза көрбөйт. Ал эми эки жүздүүлөр көңүлдөрү ток, амалдары шалакы, анан бир кичине амал кылып койсо, зикир ибадат кылып койсо, өзүн таза көрүп, ошондой нерселер менен алып кетет дейт, Аллах сактасын.
Жума сүрөсү 10-аят. Фаида кудият тис-салату фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллахи вазкуруллаха касиран лааллакум туфлихун. Ушул намаз бүткөндө, жума намаз бүткөндө жер бетинде таркагыла, Аллахтын рызкысын издегиле, Аллах тааланы көп эстегиле. Мына ошондо силер кутуласыңар деди. Аллахты эстөө менен туугандар кутулууга себепкер экен. Кутулуучу деген алымдар ушундай бир ажайып сөздү айткан туугандар. Өтө чырайлуу сөз. Куранда ушул фалах азан айтсаңыз деле эмне дейсиз? Хайя алас сола, намазга келгиле. Хайя алал фалах, келгиле, кутулуудан келгиле, кутулууга келгиле. Кутулуу чыныгы ийгиликке жеткен кутулуу бул дүйнөнүн дагы акыреттин жакшылыгына жеткен дейт. Куранда келген, хадистерде келген фалах деген ушул бардык жакшылыктарды камтыган. Тозоктон кутулган, Аллахтын карынын алыс болгон. Муфлих деген ушу ийгиликке жеткен. Аллахтын азабынан, налатынан, ачуусунан, тозогунан кутулуп ийгиликке жеткен адам бул эки дүйнөдө бактылыкка жеткен адамдар. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде жүргөн кезинде эмне дечеле? Кулу ла иляха иллаллах туфлиху. Ла иляха иллаллах айткыла, кутуласыңар деген. Кутулуу деген бүт жакшылык бардыгын камтыган сөз болгон. Жалпысынан ушул аяттарды келтирди. Анан таң калыштуусу ушул келген аяттар Аллах тааланын зикирин эстеген ар бирөө ар бир багытталды. Бирде кечирим келсе, бирде Аллах таалам аны эскерүүсү, бирде аны тозоктон арылтуусу, даражасын көтөрүүсү, акыл ээлери деп мактады. Ушундай кылып түрлүү түркөн жолдор менен Аллах таалам сыйлыктарын, жакшылыктарын эскерди. Аллахты эстеп жүргөн адамдар. Бирок ошол Аллахты эстебей жүргөндөрдүн акыбети, ушуга каршы иштер жасагандарды дагы өтө коркунучтуу сөздөр менен келди.